Урматтуу төрага, биз сизди шайлап жатканда сиз депутаттардын үнү болом, атасы болом, коргоп турам деп бияктан убада бергенсиз. Ошондуктан бир добуштан шайлап бергенбиз. Эми кечээкү кабинет боюнча ар кандай ой пикирлер болуп атат. Бирок аякта кол койгон Элмира Усеновнада кеп эмес да. Кабинеттен чыгарып жатканда УКМКнын 2 кызматкери келип маңдайында туруп чыгартышкан. Аны парламентте бүт баары билишет. Анан аялдарга жабышкан деле баарыбыз кыйынбыз. Но дело же не в этой женщине. Бул биринчиси. Экинчиси, Кемпироватка каршы берген депутаттардын баарына коркут үркүтүүлөр болуп жатат. Сиз унчукпай отура берсеңиздер, ошол 19 депутат биз кейип баштайбыз. Биз сизди эмнеге шайладык? Бизди коргой албасаңыздар. Кстати, у меня вчера было день рождения. Урматтуу Камчек Кыдыршаевич, сизге чоң рахмат. Мен туулган күнүмө берген белеңизди мен эч качан унутпайм. Менин бир тууганыма иш козгойм деп коркуткан УКМК кызматкерлерин мен да унутпайм. Бирок мен 5 октябрда 2020 жылы 2 жылдан кийин парламентке келсем, ушинтип мени УКМК коркутат деп ойлогон эмесмин. Кечээ депутаттар менен сүйлөшсөм, баардыгын тааныш туугандар эмес, жакындарын баарын жумуштан алыптыр. Менин эми жакын туугандарым мамлекеттик кызматта жок экен, алыскыларын да жумуштан алып атышыптыр. Эми бул мындай уят нерсе. УКМК ушуга чейин барсаңар, анан оокат бизнесиңер тартып алам десеңер, бул Бакиевдин заманында да мындай болгон эмес. Менин атамды 2005 жылы Бакиевдер атып кеткенде, ошондо бир ушундай ызычы болгон. Жайында 2 ай коркут үркүтүп текшерип чыктыңар. Анда Акылбек Усенбековичтин кабинетине чейин барган, президентке чейин жеткем. Ошондо деген кандай сөз болду эле билесизби, урматтуу төрага? Сурабалдиева деген чүйдүн элин көтөрүп деген митинг даярдап атыптыр деп. Аудиозапись бар деп. Ошол аудиозаписти бергиле десем, Акылбек Усенбековичтин кабинетине барсам, мага кол саат белек кылып, грамота берип, ошентип мындай кутулуп кетирген. Бул сентябрдын аягында бүткөн иш. Мына 2 ай өтө элек, эми УКМК кызматкерлери менин туугандарым бизнестерине келишип, коркутуп атыштыр. Ал кызды тыйынсыз калтырам деп, талаада каласың деп. Мен Кемпироватка добушту бергенде силер эмне, даже видимость демократии не будете создавать? Я понимаю, здесь все боятся, но не до такой же степени. Мы вас для чего избрали спикером? Баардыңар табакташ болуп отуруп алып туруп, анан бизди бир-бирден ушинтип атып эле салбайсыңарбы? Бул эмне деген? 2020 жылдын 5 октябрдын түнү 6 октябрга ким каякта эмне кылып жүргөнү аны калың катмар